ошол заматта кыямат болот. Асмандан чоң бир метеорит түшүп, жерди талкалайт. Андай болобу же башкача болобу. Ошондой эле өзгөчө белгилеп кетти, уяттуулук имандын белгиси деп. Эми уят деген эмне дегени? Бир болот биздин кыргыз тилинде уят деген сөз. Биз мындайча айтканда салттык уят бул. Уурлар неге түндө уурлукка чыгат? Себеби бирок бул сыфаттан сиздин мышыгыңызга да пайдасы жок да. Арак ичүү кай жерлерде көбөйсө өлүм көбөйөт. Уятсыздык кай жерлерде көбөйсө кымбатчылык болот. Сүткорлук кайсы жерлерде көбөйсө жер титирөөлөр болот. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар, Нур Медиа каналынын көрүүчүлөрү, сүйүнчү. Бүгүн бизде абдан жакшы кабар бар. Мусулман журтчулугунун Куран багытында илим деңгээлин дагы да жогорулатуу үчүн Куран Медиа каналы ачылууда. Бүгүнкү күндө көптөгөн адамдардын көйдөн өйкөп жаткан бир нече суроолор бар. Мисалы, Куранын алифбесин кантип үйрөнсөм болот? Же тажвидти кантип түздөө керек? Менимче бул суроо сиздин көйдөнүңүздө өйкөп жатса керек. Эч кыжаат болбоңуз. Анткени Орто Азиядагы эң алгачкы Имам Жазари Куран академиясынын адис мугалимдери жана студенттер тарабынан Куран алифбеси, ахкамут тажвид, тажвид эрежелери, ошондой эле 10 кыраат илимдери туурасында жана жалпы эле Куранга тиешелүү болгон илимдер жөнүндө өтө кызыктуу жана пайдалуу сабактар болот. Андыктан кыска убакыттын ичинде эле өтө терең илим алгыңыз келеби? Андай болсо, Куран Медиа каналына катталыңыз. Жана башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Куран Медиа каналы сиз үчүн Куранды үйрөтүп, дүйнө акыретте өтө чоң ийгиликке жетишиңизге себепчи боло алат. Аллах Таала Куранда имандын мисалын وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. Иман келмесинин мисалы бир сонун дарак сыяктуу, тамырлары жерде бекем болуп, бутактары асманда деп айткан. Адам баласынын жүрөгүндө иман бекем болгондон соң, дарактын тамыры бекем болгондо, бутактары бекем болуп, жалбырактары жапжашыл болуп, мөмө жемиштер алгандай, адамдын дагы иманынын мөмөсү бул дене мүчөсүндөгү болгон пайдалуу сыпаттары болот. Ар бир мөмөнүн өзүнүн пайдасы болгондой, адамдын дагы ар бир дене мүчөсүнүн пайдалуу сыпаттары болот. Иман жүрөккө бекем болгондон соң, адамдын колуна берешендик деген сыфат келет. Жүрөгүнө кеңпейилдик, бардык адамдарга жакшылык каалоо жана жүрөктөн көрө албастык, душмандык, дүйнөкордук сыяктуу зыяндуу жаман оорулар тазаланып, адамдын көзүнө уяттуулук сыяктуу сыфаттар пайда болот. Себеби бул аламды Аллах Таалам адамга берген. Адам үчүн жараткан. Алам айбандар үчүн эмес туугандар. Эгер аламда адам болбосо, бул алам калбайт. Жер, асман, ай, күн, жылдыздар бул өзүн ушул жүрүп жаткан тартибинде жүрбөйт. Адам бар болгондугу үчүн Аллах жүргүзүп жатат. Адамдын кереметинен, анын ичинен дагы адам дегенде имандуу адамдын берекети менен. Бир адам бар болсо дагы, бир ушундай адам Аллахты тааныган, ла илаха иллаллах деп айткан, же Аллах деп айткан бир адам бар болсо дагы кыямат болбойт. Бүт инсаният жашайт. Түн болуп, күн болуп, кыш болуп, жаз болуп, жай болуп, күз болуп, бардык жануар жандыктар жашап турат. Ошол бир адам дагы, ла илаха иллаллах деген адам, же Аллах деген адам дагы бул дүйнөдө калбай калса, ошол заматта кыямат болот. Мына көрүнүп турган бир дагы нерсе калбайт. Азырга чейин бизге айтып, асмандан чоң бир метеорит түшүп, жерди талкалайт. Андай болобу же башкача болобу, Аллах Таалам бул бизге көрүнүп турган бардык аламды жок кылат. Кандай эле бир адамдын денеси, кол буту иштеп турат, көзү көрүп турат, буту басып турат,
Til süйлöp turat. Emnege içinde ruh bolgon üçün. Oşol ruh çıkıp ketkenden soň bul adamdın atı menen da katalbay kalat. Bul markum bolup kalat. Adamdın ruhu, adamdın tiri jürүүsüne sebep ruh bolgondoy, alamdın ruhu bul imandуу adam. Bir imandуу adam. Allah'ın aslında oşunçalık kımmattуу. Al emi bir imandуу namaz okugan adam kança kımmattуу. Bir imandуу namaz okup orozo karmagan adam kança kımmattуу. Bir imandуу adam namaz okup orozo karmap tilinde jamandıktan saktasa, kulağındağı, közündağı jamandıktan saktasa, aşkazanında aram tamaktan saktasa, baskan turganı da tüz bolsa, bul adam Allah'a kançalık jagımdуу. Eger bir Allah degen adam üçün alamda Allah Taala saktap tursa, al emi oңолгон, özün tarbiyalagan adam üçün Allah neler kılıp beredi? Oşonduktan insan, imandуу adam, Allah iman bergendigi üçün ötö sıymıktanуу kerek. Ötö razıçılık bildiriş kerek Allah Taalaga. Radıytu billahi rabban, Peygamber aleyhissalam dua öğretken. Uşul duanı erteң menen keçinde aytıp жүрсөңөр Allah sizlerden razı bolot dep. Radıytu billahi rabban, men razımın. Her kim adamlardan emnedir bir nerselerde özüne Kuday tutup жүрүшөt. Men Allah'tı Kuday tutkanıma razımın. O bil islami dinen, adamlar türdүү jolдорду özüne din dep tandap жүрүшөt. Men İslam dinin Allah maga tandap bergenine razımın. O bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nabiyye ve rasula, jana Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di paygambar tutkanıma razımın dep. Uşul duanı okugan adamdan Allah razı bolot degen. Sebebi bul adam Allah'a şükür keltirip jatat. Din, iman baylığı baha jetkis baylık bu. Bul baylıkты biz dünyada bahasını bil albayбыз. Sebebi bir dıykan jer kazıp jatıp жерден bir taş taup alsa, anın bahasını bilbeyt al. Dıykan kartoşkanın bahasını bilet, piyazdın bahasını bilet. Bir al kımmattуу taştın bahasını zerger bilet anıç. Al taşты alıp durup taştap koyuşu dağı mümkün. Jön ele bağlabay janına salıp alışı mümkün. Anın bahasını zergerge alıp barsa, zerger aytat, kayaktan taptınız deyip. Bul taştın 1 gramı bilesizmi kança turat? İmandın bahasın Allah bilet. İmandın bahası kança? Kıyamet günü beyiştikler beyişke, tozoktuklar tozokka düşkönden keyin Allah Taala imanduulardı tozoktan çıkara başlaydı. Oşonda Allah Taala aytadi: "Bi izzati ve celali, menin ululuğuma, kadir barkıma ant içemin. Akhricu minan nari man kana fi qalbihi mithqala zarratin minal iman." Tozoktan jürögünde kıpınçalık iman bolgon adamdı çıkarılsın dep. Kıpın degeni bul uşunday bir salmak, al salmaktı tarazaga tartıp bolbой turgan nerse. Kıpın salmagı jok buyum nerseni aytat. Çaң. Oşonçoluk imanı bolgon adamdı tozoktan çıkarıp, jaşagan, körgön jer şarынан 10 ese çoң beyiş berilsin dep. Kıpınday namazdın emes, al namaz okugan emes al adam. Al bolgonu Allah'tın barlığına, birligine iman keltirgen, men işenem Kuday var dep жүрgöndü. Namaz, orozo, zeket, acılık, bul aram ele, bunu kılışım kerek el, anday jok. Kıpınday imandın bahası bul dünyadan 10 ese. Şol biz körüp turgan. İman ötö çoң döwlet, ötö çoң baylık. Oşonda Firavun siyaktуу dünya padişaları, kapırlar, janandan başkaları ökünöt. Biz dağı bir jolu kelime okup koyganыбызda bolar ele dep. Firavun kelime okup iman keltirgen. Suğa çöküp baratkanda amantu billazi amanat bihi banu İsrail. Mına uşul banu İsrail imandular iman keltirgen Kudayga men dağı işendim iman keltirdim degende Allah Taala aytdı. Al ana yemi iman keltirdin mi dedi. Ve kad asayta min qablu ve kunta minel mufsidin.
Murda günah kılıp жүрчүң элең го. Бейбаштык кылып жүрчү элең го. Жана элдерди бузуп жүрчү элең го. Эми өлөр кезиндеги иман, өлөр кезиндеги тоба бул кабыл болбойт туганда. Өлүмдү көзү менен көрүп турганда болду мен кайттым деген болбойт. Ден соолук бар кезде, убакыт бар кезде, мүмкүнчүлүк бар кезде иман келтирет адам. Аллах Таала бизди төрөлгөнүбүздөн иманды бизге белек кылып берген. Себеби биз төрөлүп карасак, атабыз имандуу, апабыз имандуу. Молдокени чакырып азан айттырып жаткан. Машалла. Аллах бизге белек кылып берген иманды. Иман бизге Аллах тараптан берилген эң кымбат белек. Мына ошол иманды адам канчалык жандандырса, бекем кылса жүрөгүнө, ошого жараша инсанга сыфат келет. Жакшы сыфаттар келет. Ошол сыфаттарды пайгамбар алейхисалам 70тен ашуун деп айтты. Эң жөнөкөйү дегени жолдон бир адамды көрсөңүз, элге зыяндуу нерсени четке чыгарып коюп жатат. Ошонун дагы имандуу экендигин белгиси бул. Ал өзү билбейт. Сиз эмнеге бул бир ташты, бир жыгач жаткан жолдо, ошону жолдон четке чыгарып койдуңуз. Элге зыян болбосун да. Ошон үчүн эле ооба. Бул имандын белгиси. Зыяндуу нерселерди жолдон бут менен болсо дагы тебип койгон, тазалап. Бирок машина менен баратса зыян болбосун. Эми жолду тазалап койгон имандын белгиси болсо, Аллах сактасын, жолду тосуп койгон эмне болот? Же элге зыян бере турган бир нерсени жолдо жасап койгон. Же элдик жолду тороп алган. Ошондуктан имандын белгиси эмне деди? Эң төмөн белгисинен элге канча пайда болуп жатат? Жолго зыяндуу нерсени өзү да таштабайт, бирөө кокусунан түшүрүп койгон болсо, ошол жерди түздөп коет, же алып салат ошол жыгачты, ташты, цементти, же кирпичти. Бул имандын белгиси. Ошондой эле өзгөчө белгилеп кетти, уяттуулук имандын белгиси деп. Эми уят деген не дегени? Бир болот, биздин кыргыз тилинде уят деген сөз. Биз кошуна ооруп калыптыр. Барып докторга бир көрүп келбесек уят болот. Биздин уят ушул. Тойдо баланчаны чакыралы. Чакырбасак уят болот. Биздин уят ушул. Кудаларды чакырганда кой соёлу. Кой сойбосок уят болот. Бул мындайча айтканда салттык уят бул. Албетте уят болбойбу билбейм, бирок бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан уят бул эмес. Уяттуулук имандын бир белгиси дегени. Уят деген сөздү алымдарыбыз мындай деп чечмелеп берген. Алла ярака маулака хайсу нахака. Уяттуулук дегени сиз өзүңүздү ушундай алып жүрүңүз. Сизди жараткан Аллах күнөө кылып жатканыңызды көрбөсүн. Мына ушул уят болот. Ошол уят болот. Эмне уят болот? Аллах Таалага тыйган нерсени жасап көрүнүү уят болот. Аллах Таала айтты, калп айтпагыла деп. Калп айтып жатып Аллахка көрүнүп калуу уят болот. Бирөөдүн акысын жебегиле дедиби, акысын жеп жатып көрүнүп калган уят болот. Ал эми Аллах Таалага көрүнбөй кала турган жер жана акыбал жана учур жок. Аллах Таала өзүн Куранда таныштырган. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Кээде көздүн кыры менен карап, урдап карап коесуңар го, ошону дагы билип турамын дейт. Жана жүрөктөрүңөрдүн ичинде сактаган сырларыңарды дагы билип турамын дейт. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Асмандарда, жерлерде болгон нерселерди билип турамын дейт. La yuwari minhu sama'un sama'a. Асмандар Аллах Таалага тоскоол болбойт. Жерлер тоскоол болбойт. Астындагы үстүндөгү нерселерди көрүүгө. Демек, ушундай бир жер жок, күнөө кылса Аллах көрбөй калса. Уурлар неге түндө уурлукка чыгат? Себеби эч ким көрбөйт деп ойлойт. Эгер ууруда уяттуулук болгондо, уурлук кыла алмак эмес. Эмне үчүн? Күнөө кылып жатканымды Аллах көрүп калса уят да деп кылбайт болчу. Биздин уят башкача. Биздин уят көчөдө эски кийим менен жүргөн уят. Баланча көрүп калбасын уят болот, уят. Ошондуктан уяттуулук бул имандын белгиси.
Күнөө кылып жатып көрүнүп калбайын, Аллахка деген сыфат жүрөгүбүзгө пайда болсун. Гыйбат кылып жатып Аллахка көрүнүп калбайын, бирөөгө жала жауып жатып Аллахка көрүнүп калбайын. Ошол сыфат качан келет инсанга? Иман бекем болгондо. Бул сыфат жокпу же азыраакпы? Демек, дарактын кайсыл бир бутагы курап калса, же өзү курап калса, демек тамырында зыян бар да. Ошондой эле кайсыл бир сыфат бизде азыраак болсо, же жок болсо, анда ойлонуу керек. Демек, тамырын сугаруу керек. Иман эмне менен сугарылат? Ибадат менен, намаз менен, Кур'ан менен, орозо менен, зикир менен. Имандын азыгы ошол. Көп акырет сөзүн угуу менен, мүрзөгө барып зиярат кылуу менен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Инна хадихил кулубу тастау кама ястаул хадиду иза асабахул ма." Жүрөктөрдү дат басат. Кандай? Темирге суу тийгенде дат баскандай. Кыйла ва ма жилауха я Расулаллах. Сахабалар сурады: Аллахтын элчиси, кантип тазаласак болот ошол дат баскан жүрөктөрдү? Касрату зикрил маути ва тилаватил Кур'ан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: өлүмдү көп эстөө менен жана ыйык Кур'анды окуу менен деди. Мүрзөгө барганда тааныштарды көрүп калабыз, жазылган, баланчанча жыл төрөлүп, баланчанча жыл өлдү деп. Ошонун ой келет, мен дагы бир күнү келем деп. Мүрзөгө барганда саламдашуунун дуасы өзү Пайгамбар алейхиссалам саламдашкан: "Ассаламу алейкум я ахлал кубур." Мүрзөнүн жашоочулары, тургундары, силерге Алланын тынчтыгы болсун. Антум салафуна, силер эми бизден мурдараак келип калдыңар. Ва нахну иншааллаху бикум лалахиқун. Биз дагы Кудай буйрса бир күн ошол жерге келебиз деп саламдашып мүрзөгө кирет. Ал жерге киргенде Кур'ан окуп, дуа кылып, анан отуруп, мен дагы бир күн келемин деген ой келсе, ошолдон жүрөк таза болот. Жаназа өтүп баратканын, же бир жаназа окусак, ошондо ой келиш керек. Бүгүн мунун кезеги экен, ушул маркум жатат. Бир күн келет, мен дагы ушул жерге жатам, ошентип элдер насип кылса, ошондой элдер жаназа окуйт. Ар бир жаназаны менин жаназам деп ойлош керек. Ошонун жүрөк таза болот. Көп Кур'ан окуш керек. Же бирөө окуп жатса угуш керек. Ошонун жүрөк таза болот. Жүрөк тазаланган сайын адамга жакшы нерселерди кылууга кызыгуу пайда болот. Жакшылык кылайын эле деп турат. Жамандыктан чарчайт адам. Жамандыктан тыйылайынчы, кой, зыян болот экен. Өзүмө да, өзгөгө да кылбайт. Элге пайдалуу болот бул адам.